Акыркы мезгилде сот системасы көйгөйлүү тармак бойдон калып жатканы айтылып, коррупцияга малынган орган катары элге кеңири жайылган, капчыкка карап чыгарылган сот өкүмдөрү, бир нече жылдап создуктурулган сот отурумдары. Айтор карапайым калктын ишеними бул тармакка дээрлик жок эсе. Мындай пикирин көп жылдан бери сот иши бүтпөй келген жарандар да бышыктайт. Жалгыз чыгарган сотто бийликтин эле адвокат бол бийликтин эле сөзүн сүйлөшүп калышты, бийликке кандай чечим чыгарып калды. Туура эмеспи? Алар эч маанисине да карабайт. Анан мөөнөттөрүн дагы узартып берип атат. Сот адилеттүүлүгү азыркы учурда өтө төмөндөп кетти. Ал эми 2012 жылы сот реформасын 3 багытта жүргүзүү мерчемделген. Атап айтканда мыйзамдык базаны өнүктүрүү, соттордун кадрдык потенциалын күчөтүү жана сот тармагын каржылоону жакшыртуу максаты коюлган. Деген менен бийлик ишенген бул реформа кагаз таризинде калып эле коомчулукка эч бир натыйжасын бербегенин соттон адилет таппай жүргөн тургундар билдиришет. Ар бир судья ар сотто башкача чечим алат. Бунусу мындай алат, анысы андай алат. Себеби булар ошо ишти таанышпагандыгында, иштин көптүгүдөн, убактылары жоктугунан, ошол эле уйкусурап келип ошону карай коет, анан баягы түшүнбөстөрдөн пайда болуп, туура чечиле турган чечимдер туура чечилбей калып аткандыгы. Реформа дагы эле болгон жок. Бүгүнкү дагы эле ошол судьялардын бүгүнкү күнү көптөгөн адамдарды ыйлап, каерге барба сотту каралаган. Адилетсиз сотторго карата даттануулар мына айтылып жатат. Калктын ишенимин жоготкон бул тармактын мындай жоругу өлкө башчысына чейин жеткен. Соронбай Жээнбеков ага келген арыздардын 70% соттордун ишине нааразы экенин соттук реформа боюнча кеңештин биринчи жыйынында айтып, сот реформасын ишке ашыруу үчүн 8 багытты сунуштады. Ал эми сотторду тандоо боюнча кеңеши түзүлүп, судьялардын курамын жаңылуу болорун ортого салды. Сот органдарын саналып өткөрүү узактан бери чечилбей жатат. Судьялар кабыл алган жана коомчулукка таанышуу үчүн соттордун сайтына чыгарылуучу чечимдер жана өкүмдөрдүн баары эмес, тандалып гана саналипке өткөрүлүп жатат. Ал эми баардык чечимдерди жана өкүмдөрдү саналипке өткөрүү маселеси болсо, азыркыга чейин ишке аша элек. Ошону менен катар соттук процессти аудио, видео тартуу, соттук жыйналыштын электрондук протоколдорун киргизүүнү тездетиш керек. Ошондой эле президент сот реформасын аягына чыгарууда бирдиктүү иш алып барылбай жатканын айтып, судьяларды жумушка алууда алардын кирешелери менен чыгашалары тыкыр текшерилиши керектигин кошумчалады. Бардык реформа каражатты талап кыларын жана ал үчүн бюджеттен акча аябаш керектигине токтолду. Ага катар сот реформасын турмушка ашырууда бул бийликтин эрки бар экенин жар салды. Райондор аралык соттордун функцияларын жергиликтүү сотто өткөрүп берүү маселесин карап чыгуу зарыл. Сот адилеттигине жетиш үчүн адамдарга абдан ыңгайлуу шарттарды түзүү керек. Өзүнүн укугун коргош үчүн жарандарыбыз талаш чечкен сот органы алыс жайгашкандыгына байланыштуу кошумча чыгымга учурабашы керек. Көпчүлүк жерлердеги жарандар ушул талап менен кылышат. Мен дагы ушул маселени туура деп эсептейм. Мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жазык ишин кыскартып, кылмышкерди жоопкерчиликтен куткаруу мүмкүнчүлүгү мындан ары жокко чыгарылышы ыктымалдыгы да кошумчаланды. Азыркы мыйзамдарга ылайык кылмыш жообуна тартуу мөөнөтү өтүп кеткенде кылмыш кылган адамдын күнөөсүн аныктабастан эле соттор жазык ишин токтотот. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө эми сот реформасынын жүрүшүн такай мониторинг кыла турчу жумушчу топ түзүлөрүн жана сот реформасын жеке өзү көзөмөлгө аларын убада кылды. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жалпы 447 судья бар.